Арабаңыз кадырлуу көрүүчү. Элтер телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Студияда мен Бакперди Баязбеков. Кыргызстанда совет доорунда курулуп, эскилиги эбак жеткен курорттук санаториялык жайлар четинен жаңыланууда. Профсоюз уюмунан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн курорттук жайларга кимдер барып эс ала алат? Андан түшкөн каражаттын саны өсүүдөбү? Бүгүнкү эфирде алдыда ушул жана башка суроолорго кененирээк жооп алабыз. Бизде конокто президенттин иш башкармасына караштуу санаториялык курорттук ден соолукту чыңдоочу жана туристтик объекттердин ишин башкаруу боюнча дирекциясынын расмий өкүлү Бакай Марат уулу. Бакай мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Студияга кош келипсиз. Бакай мырза, айтсаңыз, жалпысынан сиздердин дирекцияга профсоюз уюмунан канча объект өткөрүлдү эле? Азыр алардын абалы кандай? Биздин дирекцияга 16 объект өттү. Анын ичинен 15 толук камдуу өтүп бүттү. Бирөө азыр өтүү процессинде да. Анан 15 объекттин ичинде санаториялар кирет. Бул Көгүлтүр ысык көл, Жалал Абад санаториясы, Ысык Ата санаториясы, Кыргызстан санаториясы, Жети Өгүз санаториясы, Ала Тоо эс алуу үйү, Арсланбаб пансионаты, Арсланбаб ата тур базасы, улан балдардын ден соолугун чыңдоочу борбору, Чолпон ата эс алуу үйү, Ош пансионаты жана Ысык көл эс алуу үйү, анан дагы 2 мейманкана, саякат менен достук. Азыр кайсыл объектлерде оңдоп түзөө иштери, толук реконструкция иштери жүргүзүлүп жатат? Буга чейин бир нечеси ачылды, Ооба, туура айтасыз. Эң баштапкы эле биринчи ачылышыбыз бул Ысык Ата санаторийи болду. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда ачылган 24-жылы декабрь айында ачылып, толук камдуу ишке берилди. Санаторийде көп алгылыктуу иштер жасалды. Чындыгында баягы совет доорунан бери эскилиги жетип, эч бир оңдоо түзөө иштери жүрбөй, ушундай бир өтө начар абалга келген да. Ошол себептен кардарлар да азайып кеткен, эс алуучулар. Демек, кардар азайган сайын бул киреше төмөндөп, өтө мындай чыгымга батып кетишкен да. Анан мына сөздүн башынан баштасак, 22 ноябрь 2023 жылы урматтуу президентибиздин жарлыгы менен ушул эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондун натыйжалуу колдонуу жарлыгы чыгып, 25 март 2024 жылы ушу дирекция мекемеси түзүлгөн. Ошондон бери 16 объект өтүп, ошо 16 объекттин оңдоо түзөө иштерин жүргүзүү, ошакта каржы чарба иштерин контролдоо, көзөмөлдөө, ошолорго практикалык иш жүзүндө жардам көрсөтүү ушу дирекциянын түздөн-түз милдети болуп келет. Анан эң биринчи объектибиз, мына сөздүн башында айтып кеттим, бул Ысык Ата санаторийи болчу. Ошол Ысык Атага 500 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалып, мына азыркы күндө ийгиликтүү, кирешелүү санаторийлердин катарына кирип калды. Анын ичинде ошо корпустардын ичи оңдоо түзөөдөн өттү, жаңы мебелдер коюлду, жолдор оңдолду, жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү. Ошону менен бирге жаңы медициналык жабдуулар алынды. Толук камдуу жабдууларды бүт орнотуп, ошону азыр эми дагы практикалык жардам көрсөтөлүк деп атабыз. Ошо аппаратуралар менен кандай иштеш керек, кандай туура дарылаш керек. Ошол процесстер азыркы күндө жүрүп жатат. Кечиресиз, мен телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, экранда көрсөтүлгөн номурга WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды темага байланыштуу болсо узатып жазып калтырсаңыздар болот. Эфирдин жүрүшүндө биз жооп алып беребиз. Уланта бериңиз. Ошол менен Ысык Ата санаторийи мына ийгиликтүү иштеп келатат. Азыркы тапта кардарлар аябай көбөйүп, мына ай сайын кирешеси
20 миллиондон сом ашык киреше алып келет. Бул өтө натыйжалуу көрсөткүчтөр. Келечекте ойлойм, эң бир Кыргызстандын алдыңкы санаторийлеринин катарына кирет деп. Айтсаңыз, Бакай мырза, азыр кайсыл объектлерде оңдоп түзөө жүргүзүлүп жатат бул азыркы тапта? Азыркы тапта мына улан балдардын ден соолугун чыңдоо борборунда толук камдуу оңдоп түзөөдөн өтүп, азыр баягы акыркы мындайча айтканда кичине толуктоо иштери жүрүп атат. Буюрса жай мезгилине толук камдуу балдарды кабыл алып, уже эс алдырып баштасак болот. Андан тышкары Жетөгүз санаторийинде эскизный проект деп коет, жанагы ошо кандай салынат, кандай оңдоо түзөөдөн иштейт, ошо архитектуралык чиймелери бүт толук камдуу бүтүрүлүп, мына буюрса август айдын аягына чейин ошону Жетөгүздү толук камдуу бүтүрүп ишке берели деп турабыз. Андан тышкары Жетөгүздө мына чоң дарыя агат, ошол жакта көпүрө бар эле. Ошо аябай мындай начар абалга келип, чоң жүк ташуучу машиналар өтө албай калган. Азыр ошол жакта көпүрө 30 миллионго оңдоп түзөөдөн өтүп, Сиздердин эсебиңиздерден? Ооба, ишке берилди. Ал эми аябай сапатынан туруктуу болуп жасалды. Мен ойлойм, ошо кылымдар бою ошо көпүрөбүз кызмат кылат кыргыз элине. Ошо андан тышкары дагы көптөгөн маселелер бар. Аларды ушу иш жүрүшүндө чечүүгө аракет кылып атабыз. Ошол жакта эле кошуна жайгашкан жергиликтүү калкка суу тартып берүү. Ошону дагы дирекция тарабынан көмөк көрсөтүлүп, жардам берип атабыз. Сметалык баасы боюнча айтып өтсөңүз, ошол эле Улан, ошол эле учурда Жетөгүз курорттук санаториясына дагы. Эми бул айтып болбойт экен, так суммасын айтып болбойт экен. Бул баягы салынып бүткөндөн кийин дээрлик дагы кошумча чыгымдар пайда болот экен да. Ошо баягы негизги блокту 500 миллиондон ашыгыраак акчага оңдоп түзөөдөн өткөзөлү деп пландаштырып атабыз. Бирок кошумча чыгымдар болгондо, жанагы кошумча корпустар салынып, кошумча афрейм үйлөрү салынганда, ошондо сметалык баалары кичине көбүрөөк көрсөтүлүп калат да. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, экранда көрсөтүлгөн номурга WhatsApp аркылуу суроолоруңузду жазып калтырсаңыздар болот. Бакай мырза, айтсаңыз, ушул оңдолуп түзүлгөндөн кийин эле санаториялык курорттук жайларга кимдер бара алат? Кыргызстандын ар бир жараны барууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Толук камдуу эң биринчи баягы биздин санаторийлердин максаты бул кыргыз элине пайда алып келиш. Пайда дегенде эмнени айтабыз? Бул ден соолугун чыңдап, 98% адам дарыланып, ынанып, ошого ыраазы болуп кетиш керек. Эң биринчи максат ушул биздики. Андан кийин калган экинчи, үчүнчү маселелер кетет. Бул киреше булактарын толуктоо, жакшы финансылык жетишкендиктерди көрсөтүү, бул андан кийинки пландар болот. Анан кимдер барып эс алса болот дейсиз. Бияктан бардык жарандар барып ден соолугун чыңдап кетсе болот. Ошол эле чет элдин жарандар. Чет элдик жарандар. Бааларын болсо айтып өтсөңүз, орточо баягы биздин жарандарга орточо эс алуунун күнүмдүк эс алуунун стандарттык эсеби боюнча 2300 сомдон өйдө кетет. Ал 2300-дун ичине жатаканасы кирет, 3 маал тамактануусу, анан дарылануусу кирет. Дарыланууну каалагандар кимдерге кайрылышы керек? Түздөн түз ошо ар бир санаториянын кабыл алуу бөлүмү бар. Ошо санаторийге киргенде эле жайгашкан, аякта кызматкерлер отурат. Ошол жака барып эле кайрылып, жазылып, бошпу, жокпу, ошондо неме кылса болот да. Бирок негизги телефондору чыгарылат. Азыр бизде дирекциядан сайт иштеп чыгып атабыз. Баарын ошо борбордоштуруп, сайт аркылуу, соц тармактар аркылуу броньго коюп, же болбосо түздөн түз телефон байланыштарга чыгып, ошол жактан каттоодон өтүп, анан дарыланып, ошо кызматтарды
алса болот. Буга чейин Жыргалаң санаториясы дагы ишке берилген болчу, Ал жакта азыр эс алуучулардын саны кандай, көбөйдүбү, канча акча түшүп жатат, көрсөткүчү кандай? Жыргалаң боюнча мен маалымат бере албайм, анткени ал тарап президенттин иш башкармалыгына түздөн түз карайт да. Айтсаңыз, анда жети-өгүздөгү жанагы сиз оңдолуп жатат деп атпайсызбы? Санатория жети-өгүздөгү. Ошол совет доорунда курулган да эски. Анан ал учурдан бери көп нерселер алмашты, талаптар өзгөрдү. Сиздер ошону жаңылап атканда толук капиталдык оңдоп түзөө менен гана чектелип атасыздарбы, же дагы кошумча имараттарды куруп заман талабына ылайык келтирип атасыздарбы? Эң жакшы суроо болду. Ошо сиз айткандай эле заман талабына ылайыкташтырып, биз баягы европалык стандарттарга жакындаганга түздөн түз аракет жумшап атабыз. Анткени азыр дүйнө жүзүндө глобализация болуп атат. Мисалы үчүн биздин кыргыз эле жарандар чет мамлекетке көп барып, аяктын сервисин көрүп, аяктын жатаканаларын көрүп, аяктын шарттарын бүт билишет да. Анан бизге келгенде эле баягы кичине кыйналышат. Ошол себептен биз чет мамлекеттин дагы тажрыйбасын эске алып, ошого ылайыкташтырып жасаганга болгон аракеттерибизди жумшап атабыз. Бизде акыркы жылдары биздин жарандар дагы чет өлкөгө чыгып эс алгандардын саны көбөйдү, аны баарыбыз байкап атабыз. Анан курорттук санаториялык жайларга келип эс алганда дагы алар дагы кайсы бир деңгээлде тейлөөнүн сапатын талап кылышат да. Тейлөөнүн сапаты сиздерде кандай азыр? Тейлөө сапаттарын азыр биз толук камдуу жакшыртканга аракет кылып атабыз. Анткени мына ар бир санаторийге мына окуу процессин киргизели деп атабыз. Окуу. Ошол эле Европа мамлекетинен биздин кесипкөй адистерибиз бар. Ошо гостиничный сервис деп коет. Ошо боюнча мындай окутуп, үйрөтүп, сертификаттарын колдоруна тапшырып кетишет. Тейлөө кызматын ошентип жакшыртканга ушундай аракеттер буюрса көрүлөт. Улан боюнча айтсаңыз, Улан ден соолукту чыңдоо борбору негизи Ысык көлдө Алтын балалык деген реабилитациялык борбор бар балдар үчүн. Эми сиздердин куруп аткан бул Улан ден соолукту чыңдоочу борбору андан чаканыраак көлөмү боюнча, бирок эмнеси менен айырмаланат? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Бизде Улан балдардын ден соолугун чыңдоочу борбор бул көбүнчө мындай спорт тармагына көбүрөөк маани берилет. Анткени ошол жакта чоң форматта стадион курулду, бассейндер курулуп атат. Ошол жакта жанагы чогултуу иштери жүрсө болот, спартакиадаларга даярдануу иштери жүрсө болот, олимпиадага даярдануу иштери болсо болот. Анткени баягы биз спорт десек эле баягы чоң жетилген кишилерди элестетебиз да. Эмне үчүн жаш балдарыбыз бара албайт, мисалы үчүн олимпиадаларга? Алар да барыш керек, даярданыш керек. Биз ошо мындай кичүү муунга шарт түзүп бергендин үстүндө иштеп атабыз. Мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн түзүлгөн Алтын балалык. Аякта реабилитация мындай көптөгөн баягы жабдуулары ошого ылайыкташтырылган да. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды сакайтып, мындай коомго кошконго ылайыкталса керек. Бизде Улан ден соолугун чыңдоочу борбордо көбүнчө спорт тармагына маани берилген. Ошо балдарыбыз машыгып, Кыргызстанды мисалы үчүн дүйнөлүк аренага алып чыккан балдар тарбияланып чыкса деген мындай жакшы ойлорубуз бар да. Негизи эле жалпысынан курорттук жайларда, санаторияларда дарылоонун кандай түрлөрү жүргүзүлөт? Дарылоо негизи баягы Кыргызда жакшы сөз бар, ушу Кыргызстан баягы Кудай берген жер, бейиштей болгон жер деп. Анан биздин баягы сууларыбыздын курамында өтө көп пайдалуу химиялык элементтер бар. Көбүнчө ошо суу менен дарыланышат, көбүнчө жана баткак менен дарыланышат. Анткени алар баягы профилактика негизинде көптөгөн оорулардын алдын алып, мындай жокко чыгарат да.
ошол эле опорно-двигательный аппарат деп коет, сустав, муун, ошонун баарын дарылоого биздин санаторийлер толук кандуу жооп берет да. Сиз жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү баасы боюнчачы 2000 канча дедиңиз? 2300 деп баягы стандартты айтып Демек ошол дарылануулар, үч маал тамагы баардыгы ушул сумманын ичинде каралган, э? каралган. Бардык санаторийлерде. Анан баягы кээ бир кардарларыбыз бар. Мен жакшыраак шарттары бар комнатада жашайт элем деп, мисалы үчүн бөлмөгө депчи. Эгер ага мындай более кымбатыраак жакшыртылган шарттар менен бөлмөлөр көрсөтүлгөн. Аяктан кичине баасы жогорураак болуп кетет. Семейный барып калышы мүмкүн кишилер. Ошо аларга да шарттар көрсөтүлгөн. Балдары менен барып калышы ыктымал. Аларга да өзүнчө шарттар көрсөтүлгөн. Биз баягы бардык кандай неме болсо ошонун баарын эске алууга аракет кылдык да. Бакай мырза, мына Ысык көлдүн айланасында абдан дарылуу, элге пайда алып келе турган, ден соолукка пайдалуу аймактар көп эмеспи? Ошол эле ысык суу чыккан жерлер, же болбосо жанагы кара баткак менен дарылануу, ошондой аймактарга дагы жаңыдан түптөө боюнча бир долбоорлоруңуздарда, пландарыңыздарда барбы алдыда? Жаңыдан куруу боюнча бир жаңы заманбап талаптарга жооп бере турган. Эң жакшы болот эле ошондой бар, ойлорубуз бар келечекте. Азыр бизде баягы бизге өткөн 16 объект боюнча иштеп чыгып, жалпы элибизге ошо жакшы жыйынтыктарыбызды көрсөтүп, жакшы баягы ишибиздин жемишин көрсөтүп, анан ошо жаңы пландарга өтсөкпү деген ойдобуз. Мен көрөрмандардын суроолорун узатайын, бирок бул жакка суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик санаторияларга бекер жөнөтө турган жолдору барбы? Көп балалууларга же оорулуу жардамга муктаж үй бүлөлөргө деп суроосуз аткан экен. Эң жакшы суроо. Биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы чыккандан бери 2027 жылдын 31 декабрына чейин бүт жолдомолорго чектөө киргизилген да. Азыр анткени бүт ушу санатория тармагында оңдотуу иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу. Анан бул мөөнөтү бүткөндөн кийин путевкалар кайра берилип баштайт. Ошо эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунан бөлүнүп, эгер жумушчулар ошо көп жылдан бери иштеп, ошол жака эмгеги сиңип, тажрыйбасы сиңип, ушундай бир жыйынтыктар болсо, демек мекемелер ошо жолдомолорду бекер таратканга жол ачылат. Демек азырынча жок эме. Азырынча мүмкүнчүлүк. Жалал Абад курорту азыркы учурда заман талабына жооп бере алабы деп узаткан экен суроосун. Жалал Абад толук камдуу жашоо корпустары бүт шарттарга жооп берет. Аякта дагы баягы келечекке коюлган пландар бар. Санаторияга мисалы үчүн адамдар эмне себептен барышат? Ошол жактан дарыланалык, ошол жактан бир ден соолугубузга дава издейлик деп барышат. Ошол себептүү дарылоо корпусун оңдоп түзөөдөн өткөрүү зарылчылыгы турат. Ошо Жалал Абад санаторийинин дарылануу корпусун оңдоо түзөө иштеринен өткөзө алсак эң жакшы болот. Ал качан бүтүшү мүмкүн? Ал ушу 26 жылга планга коюлган. Ушул жылы оңдоп түзөөдөн өтөт. Быйыл анда сиздер демек жалпысынан дагы канча ушул санаторийди, курорттук жайларды толук реконструкциядан, оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү пландап атасыздар? Биз мына жыл соңуна чейин. Жыл соңуна чейин мына Жети Өгүз санаториясын жыйынтыктап, Жалал Абад санаторийин жыйынтыктап, анан Арсланбап пансионаты, Арсланбап турбаза эс алуу жайы бар. Ошолорду толук камдуу оңдоо түзөөдөн өткөзүп, элге тапшырып берели деген оюбуз бар. Жыргалаң санаториясы сиздерге тиешелүү эмес экен, бул жакта суроо келип жатат, андыктан сизге бербей койдум да. Айтсаңыз, негизи эле дарылоодо сиз жогоруда белгилеп өттүңүз, заманбап жанагындай медициналык жабдыктар керектелет эмеспи? Бардыгы менен камсыздалган да азыр, Ооба, азыр иш башкармалык тарабынан 107 миллион каражат бөлүнүп, санаториялар ошо жабдуулар менен толук камдуу
толук камдуу алышты. Ошо россиялык компания Витатех деген компания бар. Ошо менен келишимдер түзүлүп, ошол тараптан толук камдуу жабдуулар алынды. 107 миллионго жалпы санаторийлерге. Мына сиз жогоруда белгилеп өттүңүз, ысык ата боюнча эле алганда 20 миллиондон ашык ай сайын каражат түшүп атат дедиңиз, э? Ооба. Демек келген адамдардын саны көбөйүп атат. Ошол эле учурда аларды тейлегенге дагы персоналдар жетиштүү болуш керек да. Кошумча жумуш орундары да түзүлдүбү? Ооба, кошумча орундар түзүлүп жатат, бирок тилекке каршы азыр мындай кесипкөй жакшы адистерди алып баруу кичине баягы кыйынчылыкка жатып атат. Бирок ойлойм, келечекте баягы биз айлык маянасын көбөйтүп, ошол жакты мындай конкурентоспособный деп коет, баягы көбүрөөк кесипкөй адистерди тартканга аракетибизди жумшайбыз. Азыр толук камдуу иштеп атышат, бирок негизи эле жетишпейт, адистер жетишпейт. Ошол тарабынан да иш алып барып атабыз. Чолпон Ата шаарындагы Көгүлтүр ысык көл санаториясы дагы сиздердин балансызда, э? Ооба. Ал жака жай мезгилинде барган эс алуучулардын саны да көбөйөт. Ал жакта кандай оңолуулар болду же болбосо быйылкы жылы мындай бир өзгөрүүлөр күтүлөбү эс алуучулар үчүн? Шарттар жакшырабы? Жакшырат. Анткени Көгүлтүр ысык көлдө мына жакында эле өткөн жылы 3-чү корпусубузду толук камдуу оңдоо түзөө иштеринен өткөзүп, элге сунуштадык. Толук камдуу Европа стандарттарына жооп берет. Азыр бош орун жок. Кыш мезгилинде дагы. Кыш мезгилинде толуу пайыз өлчөмүндө айтсак 80% толук камдуу иштеп жатат, кардарларды кабыл алып. Ошону менен бирге амфитеатр курулду. Анан дагы жаңы гостиничный чоң комплекс салынып атат. Буюрса аяка дагы 300 орунду салынып жатат. Аяка дагы буюрса 26-жылы уже кардарларыбызды кабыл алып баштайбыз. Баалар боюнча айтып өтсөңүз, ал жакта баалар кандай болот? Баалар ошо мен жанагы орто эсеп айттым, стандарт боюнча 2400дөн башталат. Баягы жайдын мезгилине жараша, сезонго жараша өзгөрүп турат эмеспи? Ортосунда кымбаттап, аягында арзандап дегендейчи. Жок, демек сиздерде туруктуу баа? Бизде туруктуу баа. Бизде жай кышы өзгөрбөйт, туруктуу баа сакталып турат. Медициналык кызматкерлерди даярдоодо кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Медициналык кызматкерлерди мисалы үчүн даярдоодо баягы профсоюз кезинде Минздрав менен келишим түзүлүп, ошо Минздравтан бир аттестация текшерүүдөн өтүп турушчу экен. Азыр андай боло элек, бирок ошол жакта башкы дарыгердин жоопкерчилигине коюлган. Анткени элдин саламаттыгына түздөн түз ошол кишилер жооптуу. Анан ошол жактан окуу, текшерүү процесс ошо жеринен эле жүрүп турат. Негизи башынан кесипкөй адистерди алышат, текшерип алышат, тажрыйбасын карап алышат жумушка. Анан келечекте ойлойм, Минздрав менен дагы биз ушу бир келишимдер түзүлүп кызматташабыз деп. Азыр бардык баягы курорттук жайлар деп атабыз эми, бирок туристтик жайлар, негизи эле ден соолукту чыңдоочу жайлардын бардыгына жаратылыштын аймагында жайгашкан көпчүлүк. Анан ал жерге жанагы афрейм үйлөр дагы салынып жатат, э? Сиздердин долбоорлордо да барбы ушул өзүнчө кошумча афрейм үйлөрдү куруу? Бар. Көп мындай жалпысынан айтканда бардык эле санаторийлерге ошондой чакан эс алуу үйлөрү каралган. Анткени бул өтө жакшы экен. Тоо коюнунда жайгашкан санаторийлерге мисалы үчүн афрейм куруп, жаратылыштын кооздугун элге тартууласак, бул өтө сонун көрүнүш. Мына ысык атабыз, ысык атада афрейм үйлөрү курулду эле. Мына февралдын бир 10-уна чейин мисалы үчүн кандай десем, эрте эле акчасын төлөп брондоп коюшкан. Уже бош орун жок. Мисалы үчүн бул дагы баасын боюнча айта өтсеңиз. Баасы 5500 сомдон башталат афрейм үйлөрүнүкү. Бул бир күнгө, эртең мененки тамактануусу бар. Анан бассейндер бекер.
Ошол жакта афрейм үйлөрүнө жайгашкан эс алуучулар мисалы үчүн эртең мененки тамактанып, анан бассейнге түшүп, мындай жакшы эс алуу мезгилин өткөзсө болот. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Анан айтсаңыз, 2024-жылы мына Ысык Ата санаториясы толук оңдолуп ишке киргизилди. Алдыда 7 өгүздү дагы мына оңдоп жаткан экенсиздер. Жалпысынан ушул курорттук санаториялык жайлар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, адамдардын, эс алуучулардын агымы көбөйгөндөн бери канча киреше түштү? Жалпы жонунан мына азыр мен 25-жылдын жыйынтыгын элге айтып коеюн. 776 миллион акча каражаты келип түштү. Бул 2024-жылдын көрсөткүчү 486 миллион болчу. Бул демек 141%га көбөйдү деп биз толук камда айта алабыз. Анан коюлган планыбыз да бар эле. Коюлган планды биз 11 айдын жыйынтыгы менен эле аткарып 141%га натыйжалуу иш жүргүздүк, иш алып бардык деп эсептейбиз. Рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде жаңыланып жаткан курорт жана санаториялык жайлар жана андагы тейлөөнүн сапаты жөнүндө сүйлөштүк. Бизде конокто президенттин иш башкармасына караштуу санаториялык курорттук ден соолукту чыңдоочу жана туристтик объекттердин ишин башкаруу боюнча дирекциясынын расмий өкүлү Бакай Марат уулу болду. Эфирде сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакперди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.